Урматтуу Жанбек Калканович, бизде мамлекетибизде региондордо биздин жарандар абдан көп ооруп атат да. Боор оорусу менен, бөйрөк оорусу менен кесиптештер абдан туура айтты. Бизге да кайрылышат, чет өлкөгө барып операцияга акча сурашат. Анан көбүнчө ушул эттерден, суулардан оорулар пайда болуп атат да. Мына ветеринардык инспекциянын жетекчиси, сиздердин bir Satürn'ük kança aylık mayanası? Ветеринария боюнча ветеринардык службанын директору айтып койсунчу. Бүгүнкү күндө орточо айлык акы ветеринардык кызмат мамлекеттик кызматкердин айлык акысы 26 миң сомдон 32 миң сомго чейин. Анда көтөрүлгөн турбайбы? Айлык маяна. Турабы? Тура мамлекеттик кызматкерлердики. Мамлекеттик кызматкерлердики. Анан жакын арада санитардык талаптарга жооп бербеген эттер боюнча бир аныктадыңыздар, фактылар барбы? Фактылар бар. Бул боюнча бизде ар дайым баягы тамак аш мониторинги деп коет. Ошол жүргүзүлүп турат. Бул квартал сайын планга ылайык бекитилет. Ошонун негизинде жана бизде сатыкта турган жанагы даяр тамак аштарды дагы, андан башка жанагы сатыкка түшүп аткандардын дагы сапатсыз аныкталгандардыгы боюнча ар дайым иш алып барылат. Биз эч укпадык да, бир резонанс иштер көрүндү, ошону биз көрбөдүк да. Конкреттүү түрдө бир аныктаган фактыларындай жарыялап чыгарыш керек да. Биз көрбөдүк да. Анан мал союучу жайларда кандай талап менен иштешет врачтар? Вет врачтар. Ал жердеги иш алып барган вет врачтар сөзсүз түрдө жогорку билим деңгээли болуш керек. Жана ошол жерде иш алып баргандыгы боюнча 1 жылдан кем эмес стажы болуш керек. Ошол тармакта иш алып баргандыгы боюнча жана ошону менен бирге биздин ошол бул мамлекеттик эмес категориядагы кызматкерлер болуп калат. Ал мал союучу жайларда иш алып барган биздин ветеринарлар. Алар сөзсүз түрдө бизден жана тийиштүү аттестациядан өтүп, собеседованиядан өтүп, ошонун негизинде гана коюлат. Азыркы учурда мына мал базарларда бизде эми Кыргызда мал жандык көп союлат да, турабы? Билесиздер баарыңыздар. Анан мал базарга барып эле алып кетип союп атпайбы? Малдарды, ошол кандай мал оорубу, ошолор кантип аныктайбыз? Эгерде ошол жерде күмөн жараткан мал болгон болсо, сөзсүз түрдө ал өзүнчө ошол жерден бөлүнөт дагы, кандары алынып, лабораториялык изилдөөлөргө жөнөтүлөт. Ошол лабораториянын жыйынтыгы чыккандан кийин ошого жараша чечим кабыл алынат. Мен региондордогу мал базарларды көрдүм да, бир да ветеринардык врач көрүнбөйт да. Кантип ушуларды бир жолго салабыз, айтсаңыз? Бүгүнкү күндө ал биргелешкен буйрук күчүндө турат. Ички иштер министрлиги менен биргеликте биз буйрук чыгарганбыз тура 2024 жылда. Ошол жерде ички иштер министрлигинин кызматкерлери менен райондогу өкүлчүлүктөр менен биздин райондук башкармалыктын кызматкерлери дайым биргеликте ошол кайсы райондордо мал базарлар болгон болсо ошол жерлерде кирип аткан малдардын коштоочу документтери боюнча текшерип жана мал базарга киргизилип атканда бүгүнкү күндө рейдтер жүргүзүлүп атат. Андан сырткары азыркы бул жерде сунушталып аткан мыйзам долбоорунда дагы ошол жерде биз көргөзүп атабыз жоопкерчиликтерин. Эгерде ошондой малдарды эч кандай баягы ветеринардык коштоосуз, документи жок, же бир ветеринардын уруксаты жок малдарын ошондой бир сатыкка чыгарган учурларда дагы мал ээсинин жоопкерчилигин кароо боюнча. Жок, мыйзам долбооруга маселе жок, абдан туура маселе. Сөзсүз түрдө ушул мыйзам долбоорун кабыл алып, күчөтүшүбүз керек, тартипке келтиришибиз керек. Анан эми той аш болуп калат, маркумду акыркы сапарга узатуу болуп калат эми, бул ар бирибиздин башыбызда бар. Анан жайлоолордо жүргөн малдарды алып келип союп элге таратып атпайбы? Ушу боюнчадан бир жобо иштеп чыгышыңыздар керек да, карапчы. Аталган мыйзам долбоорун колдоймун. Рахмат.